Kutmandu taң, туғандар, Kutmandu taң. Kutmandu taң, Kırgız elim, Kutmandu taң. Uyat ele. Gruppalarga bölüşürsünüz, туғандар. Салам алейкум, туғандар. Тынсыңар, амансыңар. Андайсыз Капар аке? Тынсызбы? Отурасыздарбы? Жеңем, бала чака тынчпы? Assalamu alaikum туғандар. Группаларга бөлүшүңүзбү? Силерде айбет болуп калды да айтан Кыргызстанда. Бизде эми саат 8ден өттү окшойт. Бүгүнкү темабыз туғандар, группаларга бөлүшүңүздөр. Бөлүшүп. Бүгүнкү тема туғандар, мына муфти жөнүндө болот, биздин муфтийибиз жөнүндө. Ушул муфтийди элге көрсөтүп, баягы реклама кылгансып, элге уят кылып дегендей, башка мамлекеттерге уят кылгандай кылып, бир баягы бир преступникти, очень опасный преступникти кармагандай кармап, СИЗОго апарып тыгып болду. Не деген акмакчылык. Эми муфтиятта кандай болбосун туғандар, жакшы адамдар иштейт, ошо 5 мал намазын окуп, ошол элге кызмат кылып жүрөт да. Буларга мына азыркы бийликке караганда жакшы эле, аларчы өтө эле. Анан бул башка Центральный Азиядагы мамлекеттер таң кылып атат. Себеби чыныгы преступникти чыгарып берип бизде. Чыныгы мына арамкор кыргыздын канын ичкен преступниктерди чыгарып берет дагы. Мен буларды кустурам деп. Анан кийин манакай жакшынакай адамдарды эле барып тыгып атат да. Эмнегедирчи мен түшүнбөй калдым бунун саясатына. Бул жерде баягы Бурханов деген ошо ким болуш дейт билбедим. Ушул адамдын кылганын деп атат. Себеби ошол жерде бул муфтийдин местосы керек экени ошого видеого тартып, элге хайп кылып туганда. Элге хайп кылып, весь дүйнөгө көрсөтүп ошондой кылып камап атат да. Анан чынында келгенде күнөөсү барбы, күнөөсү жокпу, аны сот чечет. Ага чейин деле ошол үй камагына эле чыгарып салса болмок. Анан ошол кылган поставаны изилдеп чыгыш керек. Мына мен элди чакырып кетет элем. Биз кыргыз эли ушул азыркы отурган бийликтеги садыр-абаны мыйзамсыз келгендигин билип туруп, мыйзамсыз президент болгонун билип туруп, унчукпай отурдук туганда. Мыйзамсыз шайлап коюшту, туурабы? Анан моюнуңузга алыш керек. Эми азыр ошол эле бийлик, ошол садыр-аба мыйзамсыз муфтийди камашты. Мында ачык эле айтыш керек да, мыйзамсыз. Бардыгы эле булардын кылган нерсеси мыйзамсыз, бардыгы мыйзамсыз тугандар. Мен ачык эле айтам. Муфтийдин камалышы да мыйзамсыз. Садыр-абаңардын өзү да мыйзамсыз. Турушу мыйзамсыз, ушу бийлиги да мыйзамсыз. Мисалы келген бийликчи. Ошон үчүн мен кыргыз элинин көзүн май басып калганын мында ачайын деп атам да, көздөрүнчү кыргыз элининчи. Көздөрүмдү ачып көрсөтүп коеюн деп атам тугандар. Себеби мындай. Ак менен караны айырмалай албай, адал менен арамды айырмалай албай калдык тугандар. Бардыгын эле бир ступенькага коюп калдык да. Анан азыр мен ойлоп атам тугандар. Азыр ушинтип турсак, ушу өзүнө окшотуп эле, өзү да зек да, өзү деле отуруп чыккан адам. Бардыгын эле зек кылат окшойт депчи. Өзүнө теңдейт окшойт деп атам да, бардыгынчы. Анан эми бул туура эмес тугандар. Себеби муфтийди
Kameraga tartıp, elge görsetip, gerek bolsa janыбызda соседтер gördü, başka mamleketleri gördü, musulman mamleketleri gördü. Эми biz kандай mamleket bolduk tuğanda. Ошону жөн эле elge görsetpeyle karmay turgan bolsa, PR kılbaylı karmabay emmise günösü bolsa, anan pastava kılıp ne kılgan tur emes deyim. Bunu aytып atpay, местасы керек болгон, ошон үчүн ошентип местаны бошотуш үчүн ушинтип мына кылды деп атат. Эми ошо айтышы боюнча мен ошого ишенем туугандар, себеби бул бийликтен арам оюн мен 3 ай 4 ай эле билгенмин. Бул адамдар порядочный эмес. Порядочный болгондо мындай кылбайт болчу туугандар. Ошон үчүн мен Кыргыз элин чакырып кетем митингге туугандар. Митингге чакырып кетет элем туугандар. Ушул муфтийди барып коргоп, ошол ак үйдүн алдына, ак үйбү, ошо кара үй дейбизби, сары үй дейбизби, көк үй дейбизби, ошонун алдына чыгып муфтийди колдоп чыгалы туугандар. Ошол булар акмактар да ошондой экен да, акмактар бул акмактар. Анан туугандар дагы граница боюнча кече айтып кеттим эле. Бүгүн эле дагы эртең менен эфирден көрүп калдым. Өзбекстандын солдаттары кирип келип, баягы делимитация болгон жерде 1-2 метр, 3 метр кирип кеттиптер. Ол дагы ошол Баткен жакта окшойт. Ошол дагы бул Ташиев граница боюнча жоопкерчиликти алган. Ошол адам жоопкерчилик керек эле. Бул киши да ооруп калып азыр башка мамлекетте операцияда жүрөт экен. Эсен аман операциясынан чыгып алсын. Бирок ушу совпадение эмеспи, ушу границанын проблемасы башталганда эле ушу ооруп кала турган адат табылды бул Ташиевчи. Ошондой туугандар. Эми мен дагы чакырып кетем туугандар. Коркпоңуздар, өз пикириңиздерди айтыңыздар. Мен ошо суранып кетет элем. Чыгып ошо муфтийди коргоп алалы туугандар. Бул үй камагына деле чыгарса болот. Именно камаштын кереги жок. Камаштынчы. Эми баягы өтө опасный преступникти кармагандай видео тартып, аркасынан кирип, кармап, СИЗОго тыгып, бул акмакчылык да муфтийди. Бул муфтий деген мындай айтканда мусулмандардын амири да, мындай айткандачы. Şu Kırgızstandагы мусулмандын амири деп коет бунучу. Анан бир өзү автобиографиясы таза эмес, өзү мурдагы зек болуп, анан кийин мыйзамсыз отуруп алып, бийликти басып алып, анан эми ушундай кылган кылыктары элге жагабы туугандар. Бул акмакчылыкка кирет туугандар. Мен силерге айтып кетейин. Бул муфтийдин кылган иштерин көрсөк, жакшы иштерин кылган иштерин айтып кетсек өтө эле көп туугандар. Эми бардык жерде баягындай кол астында иштегендер, касак кылгандар болот анча-мынча туугандар. Анан буга муфтий жооп бербейт да туугандар, туурабы? Муфтий өз ишин алып, жакшы алып иштеп атат. Анан местасы керек болсо эле ошентип камап, СИЗОго тыгып, экранга тартып дегенде ондай кылган туура эмес. Мен ошентип ойлойм. Садырабаңарга жетпей мен билбедим. Бирок жакшылыкка алып келбейт акырычы. Бул муфтийде күнөө жок туугандар. Бул жерде бийликте күнөө. Ошол Бурханов деген киши бар экен, мен ал тааныбайт экенмин, ким экен ол Бурханов деген. Ошол да күнөө. Ошол киши ушу ушундай черный пиар менен бул кишини камады. Туугандар, кыргыз элим, муфтийди коргоп алалы, митингге чыгыңыздар, өз пикириңерди айтыңыздар туугандар. Ошол кайдыгер карабайлы туугандар. Бул кетиште кыргыз элинин бардыгы зек болуп калат. Бул ар кимди эле камай берсе өзүнө окшотуп зек кылат булардычы бардыгынчы. Сурооңор болсо бериңиздер туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Азыр 1 минутка туугандар. 1 минутка.
Bölüşüңүздөр туугандар, бөлүшүңүздөр мына. Группаларга бөлүшүңүздөр. Кемеле Капар ака, Асанбек группаларга бөлүшүңүздөр. Ошол туугандар, эми мен айтарым, будан кийин биздин мамлекеттин атын Кыргызстан кылып эле Зекстан кылып коюш керек болуп калды, ошочу. Неге дебейсиңерби? Бизди Зек башкарып атпайбы, ошондой болуп атат да. Зекстан эле коюп койбойбуз беле, ошентип ойлоп калдым менчи. Жалаң эле түрмөгө тыгып эле бардыгын. Чыныгы коррупционерлерди тыкпай эле биздеги жакшы адамдар эле түрмөгө тыгып атат да мындай, карап көрсөңчү. Чыныгы коррупционерлер, чыныгы кыргыздын канын ичкендер, туугандар. Алар боштондукта жүрөт, көрүп атасыздар. Мен куз турутам, огул отам деп эле, мага убакыт бергиле, 2 ай, 3 ай деп эле. Мен барам, Куда каласа, жакында Кыргызстанга барам. Мен Кыргызстанда эмес, башка жерде болсо деле ушул өзүм пикирим айтып кете берем. Кыргызстанга барсам деле айтам бул нерсени. Мен бир Кудайдан корккон адаммын. Ана мен башында эле айткам, чорныйында уруп ойногон эмесмин, красныйында уруп ойногон эмесмин. Мен адаммын, ошондой өзү жеке өзүмүн ошондой позициям бар. Ошол туугандар. Бирок бул кылышы туура эмес. Азыркы кылган нерсеси, муфтийди камаганы туура эмес. Башында эле айтып кетейин. Ушундай заканы өзү жеген убагында. Ушундай законычы өзүн ушинтип камаган. Атамбаев малында бул бирок ошондо преступление кылган. Ошон үчүн камалган бул кишичи. Садырабыз, Ак үйдү басып алабыз деп 2012-жылы Кумтөрдүн маселесин көтөрүп, элди алдап, кашаны ашап, ошо Ак үйдүн кашасы ошодон алдында окшойт туугандар. Сурооңуздар болсо бериңиздер, сурооңуздарга жооп берейин. Анан ушул граница боюнча туугандар өтө акыбал оор. Кыргызстандын границасында себеби өзбектер деле, тажиктер деле биздин жерлерибизди, мындай айтканда, жерлерибизди басып кирип келип атат. Бирок бийлик кайдыгер карап отурат. Бул Садыр абабыздын айткан сөзү бар эле. Мен биринчи президент болсом, ошол Баткенден баштайм деп. Баткен эмес, кадр маселесин чече албай жүрөт бул киши. Уят эле. Мындай кадр маселеси же командасы жок болсо, резервный анада адамдар жок бекен, ошо резервден деле алып туруп Бишкекке мэр кылса болот да туугандар. Эмне мэрлик адам түгөп калдыбы? Түшүнбөйсүң бул кишиге эмне ой менен келди президенттикке? Иштелбесең кет да, мен башында айттым, мен кечээгинде айттым, кет. Садыр кет. 120 депутат кет. Марипов кет. Колуңардан кoko тыйын келбейт. Мен дагы айтып атам. Колуңардан koko тыйын келбегенден кийин тапшыр, бийликти тапшыр. Биз мына иштей турган адамды апарып коюп, Кыргызстанды шу туңгуюктан алып чыгып кетет ошол адам. Биз апарган адам Куда каласа туңгуюктан алып чыгып кетет. Колуңан koko тыйын келгенде эмне кереги бар барып отуруп, ошол местаны занимать этип? Келгениңе 4 ай болду. 4 ай, 4 айда мен айттым го, 4 айда коррупцияны жеңип, Кыргызстан экономикасын көтөрүп, Кумтөрдү улутташтырып, границанын маселесин чечип койсо болот ошол нерсеничи. Айлыкты көтөрүп. Түшүнүп атасыңарбы? Кандай түшүнбөгөн адамсыңар? 4 ай, 4 ай. Кандай 4 айда иштеке чече албайт? Мен таң калам да. Иштейм деген адам 10 күндө результатты көрсөтөт туугандар. 3 күндө көрсөтөт результатты туугандар. Буга окшоп убакыт бергиле. Мен мына ал бунун шултосу көп да. Азыр айтат, бул мага конституция жол бербей атат. Азыр дагы бир шултан айтат. Азыр референдум болсун. Референдум болгондон кийин дагы бир нерсе болот. Шулто эле көп туугандар. Мен ачык айтам. Бу жерде конституция дагы күнөөлүү эмес. Бул жерде референдум деле, башка закон деле. Бул жерде адамдын өзүнүн туугандар. Баягы плохому танцору мне мешает, орустар айтып койт го, ошондой да бул. Бул просто отмазка. Иштейм деген адам 3 күндө результатты көтөрүш керек. Көрсөтөт. Мисалы 3 күндө көрсөтүп койсо болот. Бир эле приказ туугандар. Бир эле приказ ошонун сөзү өтө турган болсо туугандар. Бир күндө тазалап койсо болот. Ушу коррупционерлердин Кыргызстанды бир күндө тазалап койсо. Ошол эле 400 семьяны камап, Райым Миллионду камап, Жээнбековдорду камап,
мен айткан 5-6 адамды камаса болду. Кыргызстан өнүгүккөнгө түшөт ушул. Ошону кыла албайт, ошого эрки жок тууган. Себеби бул өзү келишимге барып алды. Ошо Райым Миллион менен Жээнбековдор менен келишимге барып алды. Өзү коррупционер, мындай айткандачы, өзү ошого булганган адам. Бунун байыганын биз билебиз да, Садыраванын кантип байыганын. Бакиев малында помощник дейм да, советник Бакиева болгон. Ошол малда туугандарына жер, пер, үй, пүйлөрдү ошол малда бардыгын ошондо өткөзүп алышкан. Ошол көп нерселерди туугандарына жаздырып, туугандар. Анан ушул адам кантип, ушул адам кумтөр деп пиар кылып танылган адам улутташтырам деген. Бийликке келди. Бийликке келгенден кийин эмне кылды? Бийликке келгенден кийин кумтөрдө алтын калбай калды деген. Ушул киши айткан. Ар бир үй бүлөдө алтын болот деп, кашык алтын болот деп. Ушул киши айткан, мен айткан эмесмин туугандар. Ушул киши айтты, Райым камалат деди. Не болду Райым? Райым камалабайт. Мен кустурам деп калды. Ар бир эртең менен бир сүйлөйт, абеттен кийин бир сүйлөйт. Айта берет, кайта берет деген сөз ушул адам экен да. Ошон үчүн бул кишини мен эмнеге мошенник дейм? Настоящий мошенник ушундай болот да. Мисалы азыр мен бир сөздү айтсам, мен кайта абеттен башка сөз айтсам, силер ишенбей каласыңар да мага, туура? Бул аферист го деп, туура? Ушул адам, мына ушул адам. Бул адам мен билбейм, бул мошенник дагы эмнелерди кыйратат экен. Мошенник эми кантип жеткизсем экен бул мошенник дегенче жеткизе албай эле койдум бул. Мен элге жеткизейин атам туугандар. Көздү ачалы, көздү май баскан туугандар. Кайдыгер карабайлы, Кыргызстандын келечеги бизге керек. Бул бийлик келет, кетет, билесиңер. Убактылуу. Мына Жээнбековдун бийлиги 3 жылга чыдады туугандар. Бул Садыраванын бийлиги ашып кетсе 6 айдан 1 жылга чейин. Анда дагы турса, мен ачык эле айтам, бул бийликтин келечеги жок. Бул аферист бийлик, мындай айтканда, мошенниктердин бийлиги, альфонстордун бийлиги, жүүлүктердин бийлиги болуп калды туугандар. Биз баягы не деп коет, жакшы адам алып келебиз деп мошенникти алып келип алдык туугандар. Мына ачык эле айтайын, жакшы адамдарды көрбөй калдык. Ошо жакшы адамдар чындыкты айтып жүрөт, дагы эле жакшы адамдар бизде көп. Болотбек, Дайыр Болотбеков дейт го. Азыр эфириме кошуп көрөчүмүн ушул Дайыр Болотбековду. Ошол туугандар, эмне дейм эми? Өзүбүз мына мисалы ошол адамды 600 миң адам фальсификация кылып тандап коюшту президент кылып. 6,5 миллион эл болсо, ошонун 600 миң эле ошо большинство решает болуп калды да. Большинствону управляет болуп калды туугандар. Туугандар, дагы мен айтып кетерим, келишим менен мисалы Кыргызстанда продукталар кымбат экен, бензин кымбаттаптыр туугандар. Бардык нерсе ушул киши жүргөн жерде чөй өспөйт экен да. Ушу Садыраванын, Ташиевдин, ушу Талант Мамытовдордун жүргөн жеринде чөй өспөйт экен туугандар. Ушул мен таң калдым ушулардычы. Кантип ушул адам деңгээли физкультурник болсо, анан президенттикке бар да, өзү деле уялбайбы? Мисалы ошол адамдын, ошол Садыраваңардын деңгээли мындай акылы менден да кем окшойт, мен ойлоп калдым бул кишиничи. Акылы жетпейт окшойт бул кишичи. Муфтий поставил болду туугандар, мындай айтканда поставили. Муфтийди поставили. Мындай айтканда муфтийдин местосы керек болду туугандар. Ошон үчүн мына азыркы ошол жерде бир Садыраванын жанында жүргөн бир Бурханов деген киши бар экен. Ал ким экен мен тааныбайт экенмин. Ушул киши должность керек болгон үчүн ошол кишини ошентип поставить этип, элге шеременде кылып,
бүт dünýäge ошентип karmaşdy oşol tuganlar. Men oşol sebebini aýtyp goýan tuganlar. Anan keyin immin oşo muftidi baryp sizoga oturganda geregi jok elek tuganlar. Üy kamagyna dele çıgaryp goýsa, Rahimdi üy kamagyna çıgardy go. Rahim milyondu tura. Oşon tele çıgar. Bolsa Rahim milyondun aldında bu mufti Rahim milyon aldında Dalatoy tuganlar. Bizde en prestupnigi korrupsionerdi Kırgızdın kanını içken Rahim milyon bolup tuganlar. Kırgızdın akçasının kanını içken uşul adam bolup. Tamojnada düşkön akçalar oşo aram akçalar şunun çöntögüne getet. Kırgızstanды mında aytkanda köşөгөн arkasında başkargan oşo kişi bolot tuganlar. Oşonu bilip alınlar. Bul Rahim milyon akam gerek bolsa Atambaевдин başын жайды tuganlar. Atambaевдин türmöge oturgany oşo Rahim milyon bolgan. Jembekovдин отставкага кетиши да Rahim milyonун завис этет. Oşo. Gerek bolsa Sadırabaňardy bilik alып kelгенде oşo Rahim milyon bolot. Oşonu bilip goýuňuzlar. Bu geçişte bayağı bizde inaugurasyondan prezident şaýlawdan keyin birinçi Afganistan kutuktavadı öyle mыйзамсыз ötken prezidenti. Oşol ahvalga barıp kalat okşoýuz. Oşo Afganistan dengeyinde çöt okşoýuz demiş. Biroq onday desek Afganistandan maşynalar çygyp atat, zavodlar kurulup maşynalar çygyp atat tuganlar. İşteyim degen adam 10 günde rezultatını görsetet. Maga wagt bergile. Men taktikam başka kusturam deyip onday nemes. İşteyim degen adam, işteyim. Men işteyim. Men kolumdan gelet. Onun için erk gerek, sayasi erk gerek. Sayasi erkten dağımda jürek gerek. Anam bul kişi, men aytmadım öyle. Bul Sadırabaňar psikologический больной человек. Aytayım, nege degende bayam bilmeden moýunun kesken esinizlerde bar bu. Suicidle заниматься etken. Oşonu jönökö adam kılbayt. Neuronovation, psikologический ketken adam bul. Samym dele bunu psихбольницага алып жаткызыш керек эле ошондой. Тугандар, эми миң айтпайлы, кандай айтпайлы? Эми убакыт Айбек, бул убакыт көрсөтөt, бирок силер ошону унчукпай карап отурасыңар да, Айбек, силер карап отурасыңар. Ошо Кыргызстанда болсоңор чыкпайсыңарбы? Чыгып ошо ак үйдүн алып, Садырдын алдына барып, Садыр, мындай кылып атасың. Кылганың туура эмес. Көрсөтүш керек да ошо нерсени, направленияны-чы. Тура эмес. Бул SMS менен, видео менен биз эчтекенчи чыгып действие кылыш керек тугандар. Мына мен Кыргызстанга барганда мен ошо Садыр аканын нервине тиеп турган адаммын да менчи. Мен Садыр аканын күнүнө ошо иштеген жерине барып нервине тиип турат болчумун менчи. Мен эркекчел айтайын. Ошо жерде Кыргызстандагы арамкорлорду, пактакорлорду, чорный, порный, крас бардыгына жине тие турган мен ушул адам мен болом. Булардын каны ичем мен, булардын чукура каласа жакындачы. Ошон үчүн саясаттагы арам тамактар өздөрүнө көп ала баштады, Кудайга тооба кылып. Эми тугандар, биз муфтиди защита кылалы десек, коргойлу десек, чыгыш керек ошол тугандар. Кайрылыңыздар, митингге чыккыла. Мына кече мэрди шайлайбыз деп митингге чыгып атпайбы? Ушул жерде ошону чыккыла. Коргойгула, ошо СИЗОго апарды, СИЗОдун алдына чыккыла, ак үйдүн алдына чыккыла. Ошол эле мен ошого эле чакырып кетем. Башка айла жок. Кыргыз элим муфтиди коргойлу десек, митингге чыгалы тугандар. Ошол. Мен Кыргызстанда болгондо мен чыкмакмын тугандар. Мен ачык эле айтайын, Кыргызстанда болгондо мен чыкмакмын. Коркпоңуздар, өз пикириңерди айтыңыздар тугандар. Бул эчтеке эмес бул. Бул Кыргызстан мамлекети, бул Садыраbaňардын менчиги эмес тугандар. Бул Кыргыз мамлекети, Кыргыз элинин менчиги болот. Чыгыңыздар, ошо Садыр акаңарды силер акча, ошо Садыр акаңарга силердин налогуңардан акча төлөнөт тугандар. Ачык эле айтайын, мына биз төлөп атпайбызбы налогторду? Ошодон эле ошого акча төлөйбүз. Биз мындай айтканда, биз нанимательбиз тугандар. Биз кааласак президентти алмаштырабыз, кааласак любойун алмаштырабыз. Эл бийлик булчу тугандар. Бийликтин бир бутагы. Эл жок болсо бул бийлик да болбойт, мамлекет да болбойт тугандар. Ачык эле айтайын. Bölüşüp kettiңиздер тугандарым. Bölüşüp kettiңиздер.
Кайдыгер карабайласак, кайдыгер карабасак эле утабыз туугандар. Кайдыгер биринчи очушу кайдыгер карашыбыз керек да туугандар. Мына көрүп атасыздар, саясий маанайда мына уже муфтий камалды саясий маанайда туугандар. Мен Сегизбаевди айтпай эле кетейин, Курсан Асановду айтпай эле кетейин, Абдыгазиевди айтпай эле кетейин. Ошо муфтийди саясий маанайда камаштуу туугандар местасы керек болупчу. Бул акмакчылык. Бул мен түшүнбөйм, башка сөз жок буларга. Бул акмактаргачы, арамкорлоргочу. Буларды мен бир эле нерсе туугандар. Бул бийликти ошо президент шайлоону жыйынтын жокко чыгарыш керек туугандар. Болсо импичмент жарыялаш керек бул кишиге. Импичмент жарыялса, неге мисалы бул киши мына президент болду. Президент болгондон кийин премьер-министр да болду. Мына 120 депутатты эмне кармап турат, мен түшүнбөйм да. 120 депутатты эмне кармап турат? 120'ты таркатыш керек туугандар. 120 депутат. Булардын тили, сөзү бардыгы бир туугандар. Не кармап турат? Дайындаш керек жаңы шайлоону, парламенттик шайлоону жаңы дайындаш керек туугандар. Парламенттик шайлоо өтүш керек. Уже канча октябрда өтө турган болсо 6 ай, 7 ай өтүп атат туугандар. Ошону талап кылышыбыз керек. Бизчи? Биз талап кылып ошону айтыш көзүнө кекетип көрсөтүш керек. Садыр, не дебедиң эле мынандай нерселерди айып этпедиң беле деп. Кана ошол нерселерди кылган. Коко тыйын, колунан коко тыйын келбейт. Бул обещалькин деп атам го, бул айта берет, сөзүнөн кайта берет. Бул адамдарды мошенник деп коет мен. Ошону көрбөй калган кыргыз эли мен таң калам ошол нерсеничи. Мошенник деген билбей калган. Не коркосуңар? Мошенникни мошенник дейт. Анан эмне дейт? Зекти зек дейт. Не дейт дагы башка? Мына ачык эле айтыш керек да ал нерсеничи. Эмне? Неден коркосуңар? Туугандар, угуп атасыңарбы? Ошондой кылыш керек, башка айла жок. Бул мошенниктер элдин канындагы ичет да, 30 жыл ичет туугандар. Мейли эми, тынч болсоңор эле болду кыргыз элим. Мен силерди элимди жакшы көрөм, өтө жакшы көрөм. Ошого окшогон акмактар бийликке келип алып, элдин көгөйүн чечпей, өзүнүн арам ойлорун кылып жүргөн бийлик жашоосу көп уланбайт туугандар ошол. Булардын дагы мен билдим бул бийликти кандай бийлик экенин 3 ай 4 ай мурун билген бул. Колунан коко тыйын келбеген. Ошол муфтийди коргоп калалы, муфтийдин атынан мындай айтканда митинг уюштургула туугандар. Кыргызстанда ким болсо мына мусулман жаран, мусулман элдерин айтып кетейин Кыргызстанда. Биз коргоп калалы ошо муфтийди. Ачык сот болуш керек туугандар. Үй камагына деле чыгарып койсо болот туугандар. Мен силерге ошону айтайын. Үй камагына чыгарып деле ошол эми ким паста. Бирок бу жерде мен айтып коеюн, паста болгон туугандар. Обязательно паста болгон. Мындай нерселер. Мейли туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы эфирге кирем. Саламатта калыңыздар.